Ал милгансак достор, азыр биздин жаныбызда Кыргызстан Улуттук Кыздар Федерациясынын эксперттер кеңеши Мырза Байдоров агайыбыз турат. Ушул агай мобилдик кино фестивалинин биринчи сезону боюнча алгач мониторинг жүргүзүп жыйынтыгын чыгарып айта кетсеңиз, анан ушул жалпы эле биринчи сезон максатына жеттиби, кандай сунуштарды экинчи сезонда бере аласыз? Чоң рахмат. Бермет, бул биринчи мобилдик кино фестиваль жөнүндө биздин эксперттер кеңешинин мындай пикирин айтсак, анда биз эксперттер сонун иш-чара Улуттук Кыздар Федерациясы жана бирге аракеттен кыздар тарабынан биргелешип өткөргөн бул мобилдик фестиваль аябай сонун сунуш. Эмнени берди дегенде, бул биздин улан кыздарыбызга онлайн несинде айдынында платформа түздү да, булар өздөрүнүн ойлорун, өздөрүнүн пикирлерин, нелерин талкуулашып, бири-бири менен билим, тажрыйба бөлүшүп, жанагы эң сонун девиз фестивалга колдонгон бир кыздын тарыхы, миң кызга сабак дегендей ийгиликтүү тарыхтардан биз байкап көрдүк. Баягы Инстаграмдагы, Ютубтагы ушул пикирлерди, бул фильмдерге болгон аябай сонун, жакшы сабак алдым, турмушумда пайдаланам дегенде пикирлерди көрдүк. Ошондой эле мына биздин Алабука райондук билим берүү бөлүмүнүн жооптуу кызматкери Дариханын интервьюсунан өзүңөр да байкап көрсөңөр, Ютубта бар. Эмне деп атат, алардан 10го жакын иш түшкөн Алабука менесинен. Алар айтып атат, 11-октябрь күнү чоң семинар кылышып, ал семинарда эмне кылып атат, өздөрүндөгү түшкөн фильмдерди кейс кылып, ошолорду таркуулап, ошону эмне кылып атат. Эмне дегенде, биздин ушул райондогу өзүбүздүн балдар кыздардын көйгөйлөрүн, ийгиликтерин эмне кылган, өзүбүзгө жакын болуп, аябай эмнелери бар экенин үйрөнүп, биз аябай эмне кылдык. Ошон үчүн бул фестивалдын экинчи мүнөзү сөзсүз уланыш керек дагы. Анан биз аракет кылабыз дейт. Азыр бүт районубуздагы бардык мектептер, мектепке чейинки дагы 9 жылдык мүнөзү болобу, бардыгын катыштырганга аракет кылабыз дейт да. Шуну пикирлерди, эмнелерди алып караганда, анан өзү могу Кыздар Федерациясы деген WhatsApp группаларда талкууларга караганда, жана менин 3 райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы, бул Ларнын, Сыгата, ошондой эле Алабука райондук билим берүүнүн дагы Кадамжай райондук билим берүүнүн башчылары, ошондой эле адистери Ноокенден, Аксыныкы, Ташкөмүр шаардык билим берүү бөлүмүнөн ушундай бул фестиваль жөнүндө аябай жакшы ой пикирлерин бериши ал үмүттөндүрөт кийинки фестивалдар болушуна. Жана биз эксперттер муну сунуш кылат элек. Аябай жакшы Кыздар Федерациясы жана кинофестивалдын дирекциясы ушу биринчи фестиваль бүтүп атканга чейин эле экинчи фестиваль жөнүндө жоболорун айтып, өздөрүнүн максаттарын айтып, ушундай кылат элек деп жарыялады. Бул чоң эмне. Темасын да колдойбуз да. Экинчи фестиваль 10 декабрь адам укуктарын коргоо күнүнө багытталып, кыздар укугу, адам укугу деген темада өткөзгөн атат да. Бул кыздар укугу адам укугуна алганда бул эң чоң маселе, адам укуктарынын эң азы корголбой аткан, ошол укуктары болсо дагы ошол укуктарына жетпей аткан, анан көп запкы көрүп аткан, бул бир эле Кыргызстанда эмес, дүйнө жүзүндө булар кыздар болуп саналат. Муну көптөгөн эксперттер, көптөгөн изилдөөлөр, нелер аны тастыктап атат. Демек, кыздар укугун өзүнчө бөлүктүрүп, ар бир кызга өзүнүн укугун жеткерип, жана ар бир кыз федерациянын негизги максатынан болгон, ар бир кыз ошол укугун билип эле койбостон, ошол укуктан пайдаланып, күн сайын өздөрүнүн баягы турмушун өткөрүүгө жетишебиз деген баягы өзүнүн миссиясы, аракети аябай колдоого ала турган да. Эми биринчи сезондогу ийгиликтер, анан кийин кандай сабактар алынды, жана экинчи сезонго кандай эмнелер жөнүндө көңүл буруш керек, ошол жөнүндө эксперттердин пикири. Биринчи сезондо туура биринчи жолку бул Кыргызстандын тарыхындагы
биринчи жолку мынагу эмнесинде Санерип мейкинде ушундай фестиваль кылган өспүрүм кыздар уландардын үнүн кыздар көйгөйүнө, кыздардын ийгиликтерине, кыздар маселелерине бурган биринчи тарыхтагы биринчи фестиваль болуп атканына байланыштуу бул жерде мындай кичине экинчи фестивалда оңдой турган, не кыла турган көптөгөн мүчүлүштүктөр да болду, көптөгөн сын сунуштар да түштү, мындай кылсак деп көп кыздар, эжеке агайлар, жана эмнелер, адистер, эксперттер көптөгөн сунуштарын беришип, анан кыздарыбыз мына экинчи фестивалдын жүрүшүндө ошонун баардыгын көңүлгө алып, анализ кылып, аны экинчи фестивалга сунуш кылып эмне кылып атканы аябай эмнелүү да, кубанычтуу. Эми эмнеге көңүл буруш керек дегенде, фестивалдагы эмнеси бул ошол кинодон же интернеттен же башка жерден көргөн, чет өлкөлөрдө көргөн окуялардан анан кийин көркөмдөштүрүп, анан 1,5 мүнөткө чейинки фильм кылып жүктөө бул туура эмес. Буга фестивалдын максаты ар ким башынан өткөргөн же жакындан көргөн ошо эмне кылган кейстерге же болуп өткөн окуяларды чагылдырганга аракет кылыш керек да. Мисалы үчүн ошондой эле өзү эмес, дагы бир башка кыз 12 жаштан 18 жашка, 10 жаштан 18 жашка чейинки кыздардын ошондой ийгиликтүү эмнелерин же болбосо кайгылуу тарыхтарын ошону чагылдырганга көңүл буруш керек да. Или өзүнүкүн көрсөтүп, или эмне кылып, ошол өзүнүн жамаатында же өзү жакшы билген, өзү ошону түшүнгөн, көргөн фактыга таянып эмне кылыш керек да. Биринчи эмнеде көбүнчө ошо эмнеден көргөн же болбосо эң башкы фильмдерди, калган фильмдерди караганда аны кайталап койгон, анан бир эле эмнелерге эмне кылынган, аны мына комиссия өздөрү караганда карап, аны байкап, анан татыктуу бааларын беришти. Ошондой эле мына мисалы үчүн 70-чи же 75-чи фильм түшкөн эмнелерибиз, автор кыздарыбыз кайрылып суроо берип атат. Эмне үчүн меники мындай эмес деген нези, ошол 70-чи же 75-чи фильм бул жактагы 4-чү же 5-чи же 6-чы фильмдин элементтерин кайталап, ал үйүндөтсө, буну мектептеги же болбосо дагы бир башка эмнеде кылып эле ошол идеяны бергендиги үчүн ушундай бааларын кылынган да. Эми сунушта кандай сунуш? Мына кечегиде кандай болду? Баардыгы күттү дагы эң акыркы 3 күндө толтура фильмдер түштү да. Эми буну карап көргүлө, эми ошону баалаганда, баалоо комиссиясына да кыйын болду. Алар акыркы күнгө чейин эмнени кылышты, ошондой эле айтылган социалдык тармактардагы лайктардагы эсепке алынат деген акыркы күндөрү жүктөлгөн фильм эми өздөрү канча күн, 2 күн, 1 күн гана бааланышка көрүүчүлөр көрүп, аны баалаганга мүмкүнчүлүк болду да. Муну эми кантип чечилди? Азыр бунусун да кыздарыбыз жакшы чечишти. Биринчи мына бүгүн 16-чы эмнеден президентибиз кол коюп, эмнени мобилдик кинофестивалдын директору түскөн эмнени бекитти, жобону. Ал жобого негиз 3 этаптан турат. Биринчи этабы мына фильмдерди тартып жөнөтүү, анан жөнөткөндө да көңүлгө алса, бир гана телефонду коюп атат, бир гана номер, WhatsApp номер. Калган жака жөнөтүп, калган адистерге жөнөткөн эмнелер кабыл алынбайт, ошону көңүлгө алсаңар. Бир гана телефонго жөнөтүлөт. Анда бир кызыбыз 1,5 мүнөттүк бир мобилникте тартылган гана фильмдер эмнеге алынат. Себеби суроолор тартып атат, башка камерада тартсак болобу деп. Жок, болбойт. Мобилник ар бир телефондо тартылган эмне кабыл алынат. 1,5 мүнөттө болуш керек. Андан ашыгынын кереги жок. Бирок мына биринчи эмнедеги эмнеде карап көрсөк, эң мазмундуу, эң эмне фильмдердин көбү ошол 1 мүнөткө чейин 1 мүнөт 10 секунд алуу эмнеде кыска, бирок өтө мазмундуу фильмдер көп болду. Ал эми айтканда 2 мүнөт, 3 мүнөткө чейин эмнелер эмне кылынды, баягы фильмдер ойго жете албайбыз, эмнеге жете албайбыз деген фильмдер болду, бирок аны кайтарып, ушуну кайта иштеп чыксаңар идея жакшы экен деген мен бир фильмди байкап калдым. Ошол фильмден бирөө Алапкадагы ошондой 3 мүнөттүк эмнени кыскартышып жөнөткөндө мына фестивалда 2-нчи орунду алды ошо фильмибиз. Себеби өтө актуалдуу, миграция эмнесин чагылдырган жакшы эмне болчу да. Ошон үчүн биз эмне кылдык?
1,5 минутта дагы өтө көп экен, анда баягы көп нелерди камтыса болот экен. Вот ошон үчүн 1,5 минутта, анан ашырса 1 минутта 40 секундага чейин болот, бирок баазы төмөндөйт. Алышы мүмкүн эми баягы фильмдерге карап. Анан биринчи фестивалда жигиттер баягы мындай туура эмес катышса, улан кыздар деп чакырышып атат, жакшы. Бирок көйгөйлөр кимдики, кимдин проблема? Кыздар жөнүндө фильм болуш керек, кыздардын тагдыры, кыздардын нези боюнча. Жигиттер тартса болот, өзүнүн ошо классташ кыздары, өзүнүн нелери боюнча. Анан ийгиликтер дегенде мындай эмне болду да, өзүнүн баягы окуудагы эмнедеги жетишкендиктерин кылышып, ар ким өз жөнүндө тартты. Бирок бул жерде өзүнүн айылындагы, өзүнүн незиндеги ошо жаштагы ийгиликке жеткен, нелер жөнүндө дагы тарса жакшы болот эле да. Башка кыздар, ошондой ийгиликтүү кыздардын тарыхы боюнча. Мисалы үчүн биз мурун бул фестивалга катышкан жок, аксы дагы бир эмнени көрдүм эле мен, өзүнүн айылындагы жана эмнеден баягы дойбу деп коебузбу, ошол эмнеден областка чейин жеңген өзүнүн мектептеш дос кыздар жөнүндө тартылган фильм. Ошондой эле Ысык көлдөн волейбол ойногон эмненин областтык курама команданын мүчөсү жөнүндө тартылган фильмдер болгон да. Вот ошондой да тартып жүктөсө жакшы болот да, баягы эмне кылып, бирөөдүн ийгилигин ошондой сырткы көз менен эмне кылса, ушундай колдоого алынат да. Эми мугалимдер, ата-энелер, эмнелердин пикирин алганда, мына бир эмес 3 райондук бөлүмүнүн билим берүү бөлүм башчысы, анан бир ошол 12 бир шаардык 11 райондук эмнеде жүрсө, бүт билим берүү райондук мектептин директорлори эмнелери ал толтура эмнелер, ал эми райондук эмнелер дагы бул фестивалды колдоого алып, эмне кылышып, анан алапкадай пайдаланышып тартылган фильмдерди өзүнүн балдарга тарбия берүү эмне кылуу иштеринде пайдаланышы аябай кубандырат да. Мына эми биринчиси биз аябай ушундай фестиваль кылып, кыздардын үнүн коомго, бийликке, башкага жеткиргендиги үчүн кыздар улуттук кыздар федерациясына бирге аракеттенге, айрыкча фестивалдын дирекциясына жана анын директору Берметке чоң ыраазычылык айтабыз. Анан эми бул ата-энелерге, бийликтегилерге ушу эмненин сайтындагы 134 фильм түшкөн, ушунун бардыгын көңүл буруп карап чыгып, андагы кыздардын үнүн, кыздардын көйгөйүн, кыздардын ийгилигин көңүлгө алып, буйруза биздин мамлекет өзүнүн кыздардын алдындагы эл аралык уюмдарга, эл аралык эмнелерге берген убадаларын аткарат, кыздарыбыздын турмуштары жакшырат. Алардын мисалы үчүн көңүл бура турганы бүт миграцияда жүргөн мына 5-орунду алган кызыбыз, Кадамжайлык кызыбыздын үнүн уксаңар, мага сенин үйүңүн да, сенин акчаңдын да кереги жок. Мен сени сагындым, сен келгиниң деп эмне кылган, бул 100 миң деген, 200 миң деген кыздар, уландардын үнүн ошол жеке эмне кылып атат да. Анан биздин кыздар эмнесине, аталар кыздарды колдоо кыймылынын атынан Кыздар федерацияга бирге аракеттенген жана дирекцияга экинчи сезондо мындан да укмуш эмнелерди келет деп ишенип, бардыгыңарга ийгилик каалайм.